гектарға чейин өсөбүз. Кара Суу районунун тургуну Балтабай Акчалов 25 жылдан бери жүгөрүнүн жаңы сортторун алып келип, аны көбөйтүп жайылтып келет. Айтымында айыл чарба тармагында дыйкандар көп жылдан бери өз көйгөйүн өзү чечип, мамлекеттен жарытарлык деле колдоо көрбөй келген. Ушу нече жылдан бери дыйканчылык келебиз, дыйканчылык менен иштейбиз да. Асан ушу барган сайын бул эч кандай башка өкмөттөрдөн жардам болбостон, же башка жактан жардам болбошу жерлерибизди иштеткенде өтө кымбатчылыкка түшүп кетет. Мисалы үчүн жерде 1 гектарын биз 10 000, 15 000 сомго чейин фонддун жерин аренда плата төлөйбүз. Андан чыгар налогун төлөйбүз, соц фондун төлөйбүз да. Эң асанда дыйкандарга ушу кыйынчылыгы эч кандай өкмөттөн мисалы үчүн техникалардан же болбосо барды менчиктешилип кеткенине байланыштуу техникалардан мына немелерде эч кандай жардам жок. Саларка же мындай күйчү майлардан. Ошон үчүн булар баардыгы өзү болгон үчүн кымбатка түшүп кеткен да. Мындан улам Кыргызстанды агрардык өлкө деп калктын 70% айыл чарба менен алектенген менен тилекке каршы бул тармак ички дүң өндүрүмдүн 15%-ын гана камсыздайт. Адистердин айтымында эгемен алган жылдардан бери өлкөдөгү айыл чарба техникаларынын 87%-нын эскилиги жетип, дыйкандардын маңдай теринин акыбети кайтпай калган. Акыркы 10 жылдан бери бул маселени мамлекет эл аралык өнөктөштөр менен кызматташып чече баштаган. Дыйкандардын дагы бир негизги көйгөйү жер салыгы. Бул жаатта кыйынчылыктар болгондуктан көпчүлүк айыл өкмөттөрүндө иштетилбей жаткан жерлер арбын дешет эксперттер. Жердин налогун алып салганда айылда деген ушу жер налогун иштете албай, төлөй албай, иштетпей жаткан жерлер бар болчу да. Эми иштетет деген үмүт бар. Эми налогторду алып койду, кайрак жерден алды, даже айдоо жерден да алып атат. Эми иштеткенге аракет кылыш керек. Анан дагы эми дагы чыгып атышат, тиги бизге трактор бер, анан май бер деп. Мен айтар элем, ушу дыйкандарга силердин налогуңарды алып атат, эми иштегиле. Трактор май бер деп отурбай аракет кылып иштеш керек деп ойлойм да. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык 2022 жылдын 1-январынан баштап сугат, кайрак жер, жайыт жана чөп чапкан жерлерге салык төлөнбөйт. Президент фермерлер төлөй турган салыкты эми өкмөт өз мойнуна аларын айтты. Урматтуу дыйкандар жана фермерлер, бүгүн мен айыл чарбасына байланыштуу жарлык чыгардым. Бул жарлыкка ылайык дыйкандар менен фермерлер жер салыгынан бошотуласыздар. Бул иш аз да болсо сиздерге жеңилдик берүү, дыйканчылыкты колдоо максатында болуп жатат. 2022 жылдын 1-январынан баштап сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чөп чабыш жерлерге салык төлөбөйсүздөр. Сиздер төлөй турган салыкты өкмөт республикалык казынадан төлөп турабыз. Эмне үчүн ушул чечим кабыл алынды? Өзүңүздөр билесиздер, 21-жылда биздин дыйкандарыбыз сугат суусунун жетишпестигинен, аба ырайынын ушул катаал шарттары, ошол жыйынтыгында биздин дыйкандарыбыз өздөрү болжогон түшүмдөрүн ала алышкан жок. Ошол болжогон кирешелери ойдогудай болгон жок. Ошондуктан биздин дыйкандарыбызды колдоо максатында ушул мамлекетибиздин дыйкандарга колдоо болуп аткан дагы бир шарты да, муну туура түшүнүшүбүз керек. Бул жаңылык жалпы дыйкан фермерлер үчүн абдан кубанычтуу болду. Өтө сүйүнүп отурабыз. Мына кече күнү налогдон кыйла фермерлер, дыйкан чарбаларды, ушу бизге ошон жеке чарбалардан канча миң деген жеке чарбалар бар да. Ошонун баарын налог салган кыйла сүйүнүп отурабыз да биз. Налогду деген эгинди себелегибиз деле налогду январдан баштап эле давай төккүлө деп эле бизди кысымга алчу да. А бирок эми мына президенттин жарлыгы менен Кудай буйрса эмдиги жылдан баштап тиги бизге деген жеңилдик берип атат. Эми чындыгында баягы будайыбыз болобу, же арпабыз болобу, же малыбыз болобу баалуу болгон учурда сатканыбыз жакшында. Эми азыр мына налогду төлөйт элек деп шашылбайбыз. Кудайга шүгүр, буда болсо абдан жеңилдик болуп атат. Эл үчүн, дыйкандар үчүн аябай жакшы болду. Налог деген жердин налогу, деги бул налогдун баары эле билинбей атып эле дал аякчылардын баарын ушулар талап кылат да. Мамлекет башчысынын дагы бир башка жарлыгына ылайык жаңы жылдан тартып, жылдык жүгүртүмү 8 миллион сомго жетпеген ишкерлер салыктан бошотулмакчы. Бул жакан ишкердикти колдоо, жагымдуу салык жана бажы климатын түзүүгө багытталган. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпеген ишкерлерди салыктардын бардык түрүнөн бошоттук. Соцфонд менен киреше салыгынан башкасын. Жылдык жүгүртүмү 8 миллион сомдон ашса гана салык төгүшөт. Бул дагы ылдыйкы катмардагы бизнес менен алектенгендер үчүн өкмөт тараптан материалдык колдоо жана ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү болуп саналат.
Негізі жаңа кодекстің алқағында екі салық түрі келіп жатады, жөнөкөйтүлүшкөн, анан кейін жалпы режимдеги 30 миллионго чейинки обороттон алына турган салык. Бирок жанагы мурунку патент системасында иштеген чакан жана орто бизнес тарабын колдоо максатында азыркы күндө ошол 8 миллионго чейин болгон обороттон болгон салыктардан толугу менен бошотулат. Бул дүкөндө Кыргызстандын аймагында жасалган азыктардын 500дөй түрү сатылат. Чакан бизнестин ээси Айке Бекешеванын айтымында мамлекет орто жана кичи бизнести өнүктүрүүгө жакшы колдоо көрсөтүп жатат. Бул продукциялар бул Кыргызстандан 7 облусунан келет. Бул кимдер өндүрөт? Бул продукцияны албетте дыйкан фермерлер өндүрөт. Биз 50ден ашык дыйкандар менен иштешебиз. Демек биз президенттин жарлыгы бул дыйкандарга абдан чоң мотивация берди деп эсептейбиз. Дыйкан фермерлер менен ишкерлерди ар тараптан колдоп, алардын биргелешип иштөөсү үчүн кластердик саясат концепциясы түзүлдү. Айыл чарба тармагын көтөрүүдөгү биринчи багыт бул кластердик өнүгүү. Тактап айтканда дан, эт, сүт, май, картошка, жумуртка, кумшекер, жашылча жана жемиш 9 чоң мамлекеттик деңгээлдеги кластерди түзүү. Эгерде сүт өндүрүүнү биз мисалы үчүн келишим түзүп ушу кластердик саясаттын жанагы механизми менен белгилүү акчаны алыш үчүн мисалы үчүн фермерлер баары чогулушубуз керек, канча сан уюбуз бар, сиз, мен, дагы башка бир 10 фермер. Анан бизде канча продукция өндүрөт, бир жетекчи болуп, анан ошол бул жерде критерийлери да бар, например, ветеринария сөзсүз болуш керек. Алар жанагы өзүнүн малдын ден соолугуна башка жооп бере турган. Кыскасы сүт өндүрүүдө, баягы таза продукция өндүрүүдө эмне ошо критерийлердин баардыгын аныктап туруп, анан ошолорго ошол акчаны берет да. Агрардык багытта түзүлгөн кластердик концепция бүт аймакка жайылтылмакчы. Ага бириккен дыйкан мисалы сапаттуу жана керектүү көлөмдөгү продукцияны өндүрүп берүү жоопкерчилигин алса, ал эми ишканалар келишилген баада сөзсүз сатып алат. Мамлекет каржылык колдоо көрсөтөт. Эми акча жаган менен бизде эки тармак кетет. Негизи финансоо булактар. Биринчиси өзүңөр билесиңер, айыл чарба каржылоо булагы бар, проект бар, финансовый, ал ФСК тийиштүү ал кетип берет. Эмки жылга пландашып атабыз, жок дегенде ушу деңгээлде калтырганга деп чыдып, жок дегенде 6,5 миллиард сом менен. Мүмкүнчүлүк болуп калса, өкмөттүн бюджетине жараша 10 миллиардка чыгарышат негизи. Бул экинчи тармак болсо, кластерный системада атабыз, ушу кластерный отдельное финансирование болот булчу. Мунун проценттери төмөн болот, өтө эле шарттары да мындай иштегенге аябай ылайык болот да. Бирок айтып атам да, любой кыймыл биякта только келиштин негизинде болот. Аябай жесткие требования болот да, себеп биз аягында конкретно продукцияны көрүш керекпиз уже. Же в свежем виде, же уже мындай кайта иштетилген продукцияны көрүш керекпиз конкретно. Бул аракеттердин негизги максаты Кыргызстан азык-түлүк менен 70-80% өзүн-өзү камсыз кылууга багытталган. Учурда өлкө импортко көз каранды болуп, натыйжада азык-түлүктүн баасы кымбаттап, карапайым калктын чөнтөгүнө оорчулук жаратууда. Албетте бир жылда бардык дыйкандар менен фермерлерди насыя менен толук камсыз кыла албайбыз. Буюрса, биздин эсеп боюнча алдыдагы 3-4 жылда барыңыздарды толук камсыз кылууга жетишебиз. Биздин негизги максатыбыз сиздерге шарт түзүп берип, мамлекетти тамак-аш коопсуздугу менен камсыз кылуу. Буга чейин жерлерибиздин көпчүлүк бөлүгү айдалбай, эч нерсе себилбей келген. Мындан ары 1 гектар сугат жер болсо да айдалбай калбашы керек. Жергиликтүү бийликтегилер, айыл өкмөт, аким, президенттин облустардагы өкүлдөрү бул маселеге керт башыңар менен жооп бересиздер. Ошондуктан азыртадан катуу көңүл буруңуздар. Айыл банк жана РСК банк менен тыгыз иштей баштаңыздар. Тамак-аш коопсуздугу дейбиз. Эгер өз жерлерибизди айдап сеппесек, кайдагы тамак-аш коопсуздугу? Азыр көпчүлүк тамак-ашты импорт кылып жатабыз. Тескерисинче экспортко чыгарып турганга жетишибиз керек. Ал үчүн мамлекет сиздерге болгон күчүбүздү аябай жардам беребиз. Өз кезегинде сиздер да колуңуздарга тийген насыяны башка жака жумшабай максаттуу пайдаланып, мамлекетке жардам беришиңиздер керек. Бир дан айдоосуз жер калбаш керек деген шарттарды коюп атат да. Чындыгында бизде бүгүнкү күндө чын айтканыбызда кээ бир жерлерибиз айдалбай, эгин себилбей калган жерлер көп кездешип атат. Ошондуктан Кудай буйрса быйылкы жылдан баштап биз толугу менен ошол эч кандай бир жерди калтырбайбыз деген тапшырмаларды берип атабыз. Айыл чарба жана ишкер чөйрөгө көрсөтүлгөн мындай колдоолор аталган тармактын алга жылуусун шарттай дешет серепчилер. Мисалы, айыл чарба продукциясын өнүктүргөн ушундай бир мамлекеттерди карап турсаңар, ошол айыл чарбага аябай
көмөк көрсөтүп турат да. Ал жанакындай аз пайыздык кредиттерди мына эми азыр президент айтып атат, 6% менен ошол кредиттерди берели деп атат. Убагында да канча беришип эле, анан анын бардыгы тиги элге жетпей эле, ошо айыл чарбадагы ишкерлерге жетпей эле, башка бир жактарга кетип калып эле. Азыр эмегерде ошол даректүү каражаттардын баардыгын жумшаса, мен ойлойм, ал дагы бир топ жардам берет. Пандемия болгондон бери аябай кыйналышка туш келип калышкан да, соода саттыгында ордуна келтире албай, эмгиче араң мындай алдына чыгып мындай келтире албай атат да. Ушул указдын жардамы менен мүмкүн алар тезирээк жанагы өзүнө өнүккөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анын үстүнө тиги налогдон дагы жеңилдик берели, кээ бирөөлөрүн бошотолду дегенге чейин барып атпайбы? Бул дагы аябай чоң жардам берет да. Ошентип 30 жылдан бери өз арбайын өзү согуп келе жаткан агрардык тармак жаңыланууга багыт алды. Анын жыйынтыктары алгачкы 3-4 жыл аралыгында билинип, дыйкандар толук жеңилдетилген насыя менен камсыз болуп, кластердик саясат концепциясында дыйкан фермерлер сапаттуу жана керектүү көлөмдөгү продукцияны өндүрүп, ишкерлер аны кайра иштетип, калкты өзүбүздөн чыккан нукура азык-түлүк менен жеткиликтүү баада камсыз кылуусу шарт. Ошол эле учурда экспорттун көлөмүн да көтөрүү зарыл. Бул өз кезегинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө чоң таасирин тийгизет. Зыйнат Ибраимова, Бактыгүл Султанбек кызы, Рахат Кыдыр Токтоева, Эдил Алиев, ЛТР, Жума Сереп.